Туғандар, ассаламу алейкум, амансыздарбы? Ойынға старт берілді. Айда такси таксопаркына подключение болып, чамдатып ишти кылып калыңыздар. Куда калса Comfort Plus-ка 30 миң башкы байга, ким жакшы деген болсо, экинчи орунга 20 миң, үчүнчү орунга 10 миң. Анан эконом комфортко дагы ошондой эле 30 миң, 20 миң, 10 миң. Чамданып калыңыздар. 1-июлда жыйынтыктоочу видеону кылабыз. Андыктан ийгилик барыңыздарга. Көбү баягы чалып жазышты да. Дайыны жок болуп атат. Билесиңерби деп. Бир эже чалды, мен 15 жылдан бери ошо күйөөм жок, жоголуп кеткен, эмне кылыштан билбейбиз, Куран окуштан башлаганда андай айтты. Эгер жок, жоголуп болду, эмне болду, кырсык болуп, документ деле жанында жок болуп турган болсо, аны жөнүнө алып келип туруп, ошо берилет, мына мусулман экен дейт дагы, аты жок эле коюлат да. Биз документтен көп примерно кыргыздары жок, эмнени кыргыз экендигин билбейсиң, ал жерде бизге алып келген, биз үстүндөгү нече экенин ачпайм, упаковка менен, кроп менен келет. Көп туруп калып, таякта деле. Значит, силерге кайрылганда пайда жок, майнап чыкпайт. Түшүнүктүү? Туугандар, ассаламу алейкум, амансыздарбы? Биздин каналдын катталуучулары, мекендештер, Аллах разы болгон болсун. Сиздердин жардамыңыздар менен Куда каласа Азеровдагы мечит дагы бүттү, иншалла. Рахмат барыңыздарга, сиздерге дуа алып бердик, барыңыздарга дуа кылышты. Аны сиздерге кийинки видеода айтып беребиз. Бүгүн биз город Покровдобуз. Айбек акабыздын биз айтканбыз го. Үстүнү полный мечит кылып берген депчи, бул жакта бардык шарттары бар. Ошону эми чоңойтуп атат, ошогодан тыйын керек деп чыкканбыз. Рахмат барыңыздарга. Кылган эксандарыңыздар, жөнөткөн акчаларыңыздар бардык өз точкасына келди. Мына фундамент куюлуптур, шебелдер, кумдар, бардык нерселер алып келип, устакылар төлөнүп, Куда калса даяр турат. Келиң, ассаламу алейкум, учурашып болдук. Денсаулыгыңыз жакшыбы? Жакшы, рахмат, Аллага шүкүр. Өзүңөр кандайсыңар? Жакшы. Жакшы. Ассаламу алейкум, туугандар, амансыздарбы? Баарыңыздардан Алла разы болсун. Алла насип кылса, Айбек аканын мечити да башталды. Бул жерде арматура алынган. Мына узуну 17 ака, Айбек ака? Узуну 17 метр болуп, фундамент куюлуп, ошо немесине даяр. Алла насип кылса, мына бул дубалын 2-3 күндөн кийин баштайт. Анан Айбек ака менен сүйлөшүп, бүгүн Айбек ака ушул жерге кандай, ушул мечит бүткөнгө чейин кандай материалдар керек, ошонун списогун мага бүгүн берсе, ошол кийинки видеолордо ошол видео немелердин списогун чыгарып, Айбек аканын номерин калтырабыз. Айбек ака менен байланышып, кандай материал бере алсаңыздар, берсеңиздер, Москвадан ушул жерге доставкасын биз өзүбүз организовать этип алабыз. Биздин өзүбүздүн эле кыргыз акаларыбыз бар. Фуралары менен кече эле город Коломнадагы мечитке бир фура ташта 15-16 тоннадай жүк барган. Ошолор кызматка даяр ар дайым. Манипуляторлор бар, портерлер бар, спинтерлер бар. Ошол Москвадан ушул жерге кичине ушул мечит курулушуна кичине салым кошом дегендер болсо, ал жактан бул жагына Алла насип кылса ошол акалар кызмат кылат. Ошол мечиттин ичинде бир көрсөтөбүзбү? Жети ошондо общий мечиттин эмнеси, зал 17ге 15 болот да азыр. 17ге 15 болуп, ошону чоң, ушу жерибиз 17ге 15 чоң болот, иншалла. Ошо 2017-жылдан бери ошо стройка биринчи нар жакта болгон, кийин бул жакка өттү. Канча чоң өсө, Алла таала ишин ошончо. Бир киши звонок кылып, аманатын берип жүрдү. Алла насип кылса, ошол аманатын алып келдим. Азыр 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 миң. Elhamdülillah, elhamdülillahi rabbil alamin. Allah özüne çeksiz mahdurlar, sanalar, şükürler olsun. Süyüktü Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem salam salatlar olsun. Ya rabbil alamin, uşu meçitimizge salım koşkan baykenin atından bilbeyiz, özünden tanıbayız. Bирок Алла Таала өзү таануучу зат, Алла өзү билүүчү зат. Биздин жүрөгүбүздөгү оюбузду, пикирибизди, бүт нерсени билип турчу зат да.
Uşu Bayken'in Allah Teala ömrüne rızkına bereke versin. Eki dünya baktlı insan olsun. Üy bülösünden, zürriyatlarinden Subhanallah Teala alımları, karıları çıkarsın. Uşu bizim meçitke koşkanına Allah Teala acırı soğuptarını aşkı menen beret inşallah. Allah razı olsun uşu Bayken'den. Bismillah. La ilahe illa ente subhaneke inne kuntum minel zalimin. La havle ve la kuvvete illa billahil azim. La ilahe illallah malikul hakkul mubin. Subhanallahi ve bihamdike subhanallahil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa huve aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Rabbena atina fid dünya hasana ve fi ahiret hasana ve qina azabnar. Карта номерлери бардыгы ушул Айбек агама карайт. Не деп чыгат тергенде? Сбербанктан. Айбек Турумбай işte. Айбекти деп чыгат экен да. Anı makıldı. Koçporuktu. Ооба, мына ушундай жардам берип коелук. Бүтүрүп алсын, Аллах разы болсун. Өтө чоң курбанчылык. Түбүндө агам өзү жашайт. Үй бүлөсү менен. Үстүнө ушундай кылып бериптир. Бул жердин жергиликтүү элдин көбү кыргыздар, мусулмандар көп экен. Бир канча бир 5-600 мусулман бар окшойт биякта. Көп. Көппү? Кол райондун несі келет да. Бул жакын арада мечит деле жок, а? Эки райондун элдери келет да, өз негизичи. Бирли биздин райондо кечегинде мен неге бу списокто 10 миң канча деп списокто чыкты мусулмандар. Неге дегенде кечегинде биз ошо Мүрзөгө кладбище кабырстанда айтып көпчүлүк ошо Мүрзөгө жер алыш үчүн биз глава район менен жолугушуп ошо глава район менен отуруп эмне кылганда өзү канча мусулман бар списоктарды эмне кылгыла деп тактагыла деп өзүнүн жанакы жумушчуларына айтканда анан кийин ошолор айтты 10 миң канча деп айтты да. Ошондой деп айтты, ошо могу биздин райондун өзүндөгүлөр. Анан ошого карап азыр иншалла мына жакын арада уже постоянно бүт бар чыгып, договорлор бүт бар болгон жерди көрсөтөт. 2 гектар жер одобрим деп айткан да. Ошо. Менде полный документтери бар. Полный эзнифларды мен алгам, мага берген ошондой эмнелер. Ошо биз Мүрзөнү алыш үчүн биз мына 7 ай, 7,5 ай, 7,5 айдан бери ошо Мүрзөнүн аркасына чуркап жүрүп эм болду. Бирок мына биздин канча мекендештерди биз ошол жерге койгонбуз. Өткөн силер бардыңарбы? Ошо Мүрзөдө көрдүңөр, канча кыргыздардын аттары дагы турат ошол жерде. Канчасын коюп башка кылып не кылабыз. Көпчүлүк келет да, бүт бары деле кирет. Ошо Москвада кымбат, биз жакта бесплатный жер. Ошол үчүн келип ушо коюп берет. Анан Айбек мындай ошол экөөбүз сүйлөп чыгарган видеодон кийин Хабибулла агам чөбүзчү. Көбү мага баягы чалып жазышты да. Дайыны жок болуп атат. Билесиңерби депчи. Ошону кандай болот? Бардык ошо өлгөн адамдардын жакындары менен келип койду беле? Бир кыскача ошол болду. Мындай да, о жерге келгендер, мисалы үчүн бир эже чалды, мен 15 жылдан бери ошо күйөөм жок, жоголуп кеткен, эмне кылыштан билбейбиз, Куран окуштан башканда андай айтты. Анан бизге качан биз жака коюп турган болсо списоктары, мисалы үчүн баштагылардан архивтерде турат, башка болот. Ол списоктар эгер бирөө келип койсо, эгер жок, жоголуп болду, эмне болду, кырсык болуп, документи деле жанында жок болуп турган болсо, аны жөнүнө алып келип туруп, ошо берилет. Мына мусулман экен дейт дагы, аты жок эле коюлат да. Мисалы үчүн согушта адамдар өлгөндө, кудум ошондой эле без документация коюлуп калгандар ошондой. Бирок мына кечегинде келген адамдар алып келгендери бүт бары свидетельство смерти деп туруп, ошо эмнелерин алып келет, бизге берет. Биз администрация ошо каттоого коюп туруп, анан өзүбүзгө копиясын алып калабыз да, постоянно. Эгер ошондой болуп, кокусам моргко коюлуп, дайын жок, кимден эмес болсо, ошолордун списоги жок болот. Анан кийин бир жаш бала дагы телефон кылып айтты, 3-4 жылдан бери акам жок, ошо коюлуп атыптырбы, биз издеп таппадык. Бүт элдерге дагы обращение кылып туруп, органга дагы обращение кылып туруп жок да. Анан ошондой болгондор, может, документи жок, эчтекеси жок эмнелердин ошо безине коюлат да, аты деле жок. Пока азыр ошол кабыр маселеси пока чечилди элек силерде. Жок, бизде иншалла чечилип калды уже бүт бары. Немечи? Бир жуманын ичинде болот деп бүт бары. Ошо без документ коюлган адамдардан примерно канча адам бар? Без документтен көп. Көп ооба. Примерно Кыргыздары? Жок, эмнени кыргыз экендигин билбейсиң. Ал жерде бизге алып келген, биз үстүндөгү нече экенин ачпайм, упаковка менен, кроп менен келет. Көп туруп калат таякта деле. Башка болгон значит, силерге кайрылганда пайда жок, майнап чыкпайт. Түшүнүктүү? Аты жөнү башкасы кыргызбы, ким экенин билбейсиң. Ошо мусулман деп бизге берет, тапшырат.
Туугандар ошондой. Мага могу жоголгон туугандарды көйлөй чыгарып атабыз, анан ошол өтүп кеттиби деген дагы божомолдор болуп калат экен да. Эмне болуп жоголуп кетти деп, документ жоготуп өтүп кеткен болсо, эч ким билбей ошол каяктадыр бир мусулмандар мүрзөсүнө барып калгандыр депчи. Мына ошондой, ошол булар билбейт экен кыскасы. Мага да көбү чалтат. Анан негизи могу Москвада Арким анеси дей берет экен. Каяктагын айтасың, Кыргызстанга жөнөтөбүз андай мындай депчи. Өткөн адамдар аябай көп экен. Бир 7-8 ошол Алишер агабыздын номерин сурап чалды да, ошол каяк көмсөк болот депчи. Чынын айтайын, көп адамдар ошол коюлуп туруп баягы койду. Азербайжан жака көп эле коюлду. Если керек болсо дагы берүүгө даярбыз. Эми мусулман өткөн болсо, мусулмандардын мүрзөсүнө коелук дейт экен да. Кече 14 жаштагы дагы бир карындашыбыз өтүп кетти. Bundan 1-2 күнөн да дагы бир 3 жаштагы бала өтүп кетти. Ошондой боло берет экен да. Ишиңиздерге ийгилик, тынч болгула, аман болгула, туугандар, жардам берип коелук. Сооп илешип калалык эле деген нерсе да. Эң негизичи. Анан ошол кирди чыкты болуп калган болсо, сүйнагыма кайрыласыздар. Жакшы алып барып келишет, кегенен чай коюп берет. Чыкпай туруп, чорунан баздан текшерип берет. Тынчтык менен болгула.